Саламатсыздар, урматтуу Со Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарга Кайраттин Жобаев. Бүгүн биз Бишкекшан Ибраимов 181 дареги боюнча турабыз. Артыбызда турган футбол аянтчасы азыркы учурда бузулуу алымда турат. Соттун чечими бар. Бул жер жекешкер Артур Сыдыковго таандык болгон. Бул ишти биз 3 жылдан бери, 2021 жылдан бери чагылдырып, иликтеп келебиз, бир канча материал чыгарганбыз. Мынакей азыркы учурда жогорку соттун чечими менен ушул так футбол аянтчасы бузулганы турат. Кененирээк сиздерге мурунку видеолордон дагы айтып беребиз. Жана бүгүнкү снос дейбиз, бузууну дагы кенен чагылдырып беребиз. Анткени Кыргызстанда мыйзам иштейт, мыйзам бар. Баардыгы ошо мыйзам негизинде жашашыбыз керек деп айтмакчыбыз. Анда бизден алыстамаңыздар, кызыктын баары алдыда. Тегерегим ман тосуп алды. Детский площадканы аркы бетке бурчта турат. Ошо жерге тыгып жазап берип койду. Балдар кенен чуркай албайт. Чуркайын десе биринин башына качелянын эмеси тиет. Аллеянын баары жабылды. Пожар келсе, пожар кире турган жер жок. Бул баягы обещать эткени ушундай болуш керек болчу. Ушундай башында ушундай кылып берем деп көргөзүп алып келип обещать эткендерин бирөө дагы эметкен жок. Мен баягы карапайым элди алдаган эле окуп калды да баш. Неберелер менен турган балдар бар. Азыр асты 70тен өттү мына. Неметкендер мына балдарга коюп. Балдар аянтчасы ушулбу? Ушул жерге келип ойнотчу эле. Булар өзүңөр көрүп тургандай крытый кылып курулгандыгы үчүн мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо департаменти тарабынан сотко берилип, соттун чечими чыккан бүгүнкү күнү буздурууга катышып, демонтаждоо, бузуу иштери жүргүзүлүүдө. Случаем исполнения ответчиком Сыдыковым Артуром Айжигитовичем решение суда после вступления его в законную силу Бизди дегенден коркутат, үркүтөт, ар кандай дегенден жаман сөздөр менен сөгөт. Бизге дегенден кийирбейт бул жерге. Кактуска дегенден чыгарып коюштурушту. Ушундай дегенден балдардын ойлогон жери балдарды ойлобойт деп. Биздин балдарды ким ойлойт? Ой, мына 2 күн, 3 күндө бүтүрүп беребиз деп. Келет да кетет, эч кандай тыянак чыкпайт бизде. Жогорку соттун чечими аткарылбай турат. Ибраим көчөсү 181 дарегиндеги жер ызы чууларын 2021 жылы иликтеп чыгарганбыз. Анда окуянын күнгөй тескейин толук кандуу, мыйзам чегинде арт тараптуу чагылдырууга аракет жасаганбыз. Бул чыгарышта ал иликтөөдөн үзүндү көрсөтөбүз. Кичи футбол талаасынын 2014 жылкы проектисине ылайык ал жерде балдар аянтчасы, чоңдор машыга турчу атайын спорт жайы, унаа токтотуучу жер жана башкалар салынмак. Жатакананын жашоочулары ал жерге беймарал кирип эс алууга толук шарт түзүлмөк. Бирок жергиликтүү тургундардын айтымында Артур Сыдыков футбол аянтчасынын айланасын темир тор менен тосуп, чычкан киргиз кылып салган. Бул Артур болсо өтө эле наглыйлык кылып атат. Бул жерде даже баягы договор боюнча эме болгон экен. Детский площадка куруп берем деген бүт сүрөттөрүнүн бардыгы бар экен. Бирок ал сөзүнө турган жок. Бардығын құру алды. Очок қана, швеницы, намаз қана бүт бардығын құру алған бұл. Даже ол спорт комплексінің үсті ачық болуш керек екен, бұл даже үстін да жабылған. Мисал үшін біздің гир жайыбыз да бияқа. Гир жайғанда бір нәрсе түшіп кетсе, бұлар деген вообще бізге кирбейт. Эч кире албайбыз біз. Пока кыкырышып, өкүрүшүп, милиция чыкырмайынча кире албайбыз. Ибраимов жана Жумабек көчөлөрүнүн кесилишиндеги жерлер кандай жолдор менен Артур Сыдыковдун колуна тийген? Бул жер негизинен Ибраимов 181 дарегиндеги 7 кабат жатакананын жери болуп эсептелет. Биздин колдорго тийген документтерге ылайык Артур Сыдыков кичи футбол аянтчасы ээлеп турган жерде 2013 жылы жатакананын жашоочулардын бирикмеси же башкача айтканда ТЖС Горный ручей менен келишим түзүп 49 жылга ижарага алган. Аренда акысы катары болгону бир эле жолу 1 миллион сом төлөгөн. Бул каражатка жатакананын жарактан чыккан чатыры ремонттон өткөн. Ремонт кылынбай ошо боюнча биз колубузга өткөрүп алып, анан проблемалар башталды. Башыбыздан тиги крышадан дегенден суу өтүп, крышадан элдердин баары тең, үйлөрүнүн баары тең көгөрүп, эмне кыларыбызды билбей, анан ошондо мурунку домком Лебедева Валентина Константиновна аргачактан деген спонсорлорду издеп жүрдү.
Анан ошондо Сыдыков Артур алып, анан бизде дегенден общий собрание болгон. Анан эми ар бир адам деген макул болот да, үстү көгөрүп, сырыс болуп атса, ооруп атат, өпкөлөрүнө суук тийип атат, эми грипп менен ооруп уже деген сырыстан ооруй баштады элдер. Анан айлабыз жок дегенден ошо эрекени бергенбиз. Берип эметкенден кийин элдер кол коюп беришти собранияда. Макулдугун элдердин баары тең берген. Андан кийин договордо дегенден ушундай түзөлүптүр 49 жылга бир эле жолу 1 миллион сом деп. Ал эми келишимге көз чаптырсак, Артур Сыдыков бул макулдашууну өзүнүн пайдасына ыктап жасаткан. Маселен, келишимдин 3 бөлүмүнүн 6 пунктунда эгер келишим бир жактуу жокко чыгарылса, арендага берүүчү горноручей бирикмеси айып катары ижарага төлөнгөн 1 миллион сомду 5 эселеп кайтарып бериши керек деп жазылып турат. Албетте мында айып турганда ижарага алган тарап өзүнүн билип өтүгүн төргейлери турган иште. Сыдыков Артур дегенден аренда дегенен төлөбөйт, эчтеке кылбайт. Түн жарымга чейин ойнойт. Саат 1ге чейин андан кийин аяктан чыккан балдар кыйкырып өкүрүп ошонун тегерегинде жүрөт. А жайында болсо дегенден бир комнатада балдары менен жатат, 2-3 киши, ысык ичи. Ар бир эле комнатада деген кондиционер жок. Терезесин ачып койсо дегенден баягы футбол ойногон балдар, тиги урушуп сөгүнгөн балдардын бүт баары тең дегенден терезе. Эми муну башына муну алган бала өзүнүн сүрөт немеси менен алып келип жакшынакай эле мага арендага бергиле, мен балдарга сейлбак, балдар ойночу жай түзүп берем, мындай болот, андай болот деп эми сүрөт деле немеде домкомдо болсо керек. Ошондой кылып берген. Анан договордо баягы сүйлөшүү боюнча жүргүзүлгөндө эртең мененки 8ден 10га чейин деген себеп дегенде мында мына 200 канча түтүн муну таратса килейген бир айыл болот. Анан жок, 8ден 10га чейин болгон жок. Башы көбөй баштады. 12, 1 канча арыз берилди, Артурга айтылды. Ооба, ызылдайт, угулат. Андан мунун баары жабык эмес болчу. Андан кийин бара-бара жаба баштады. Артур уже покой жок. Айрыкча жайында кышкысын го мейли терезенин баары жабылат. Угулбайт. Жайкысын баласы барлар болот. Айтылды, угулган, уккан жок. Андан кийин үстүн жапты да мына где-то канча жылдан бери ушуну так айта албайм. Уже 24 саат бою кетти. Баягы договордун баары бузулду. Үстүн жапты да аткарылган жок. Анан Балдарга шарт түзүлдүбү? Биякта шарт түзүлгөн жок. Кайра мына ёлка тизилип, ачса өзүңөр деле көргүлө. Эч кандай эч нерсе болгон жок. Наоборот, аллеянын баары жабылды. Эч кандай неме болгон жок. Керек болсо ичинен анын бетин арыгысын пожар келип калса, бул эми 85ден бери ишке берилген да, январь айында. Пожар келсе, пожар кире турган жер жок. Пожарный машина мына көрүп алгыла. Анан кандай тазалык келет, штрафты очойто салат, азыр кирсеңер деле, бу бер жак беттин баардыгы баягы мусорду элдин баарын тыя албайт экенсиң. Ыргытат. Тазалык келет да, штрафты очойто салат. Ага ким неме айтылса, биякты болсо, мен балдарым кирген жок, неберелерим баягы Россияда болгондуктанчы, калган кыздарым болду да, футболго тиешеси жок. Бирок мына бояктагылардын баары айтат да, 2000ден төлөп киргизебиз деп. Бияктын балдары бекер киргенге акылуу болчу. Бекер мурдагы келишим боюнча бекер кириш керек болчу. Ооба, бекер беле айткыла да балдар. Мына мунун 2 уулу келип атты. Бирок бекер кириштиби? Айткыла ошону бекер. Кандай болду мисалы? Мурда башында башкача договордо, келишимде башкача. Договордо бу жерде биз сейилбак болуп, ата-энелер сейилдеп, багып балдарыбызды карап тиги. Бияка балдарыбыз ойносо көрүп отурасыңар, эми укмушту эми обещать эткен да.
Андан кийин эле балдарыбыз кирбей эле ушенде сагалап эле калышты. Эмне болду деп кайра эле ата энелерибиз чыгып тиги бир жумада 3 жолу деген бир эле жолу кирип калды. Анча мынча балдарыбызды дагы эме кылды да, кичине кысым кылды, ушундай болду. Башында бир эме бар эле жанагы Анара дегендин баласы. Ал дагы кичине чоңоюп калган баланы кичине эме кылды да, бу деле анча мынча эмелер болуп кетти. Иши кылса билбейм, менде өзүбүз 13 квадрат метрде жашайбыз. Жатаканада кичинекей Жатаканада. Ар жагы акимиятка карайт экен. Иши кылса тротуарга чейинки эле. Аякадан машиналарды айланып ойношот. Анын машинасын чийип алса кийин баягы эле ата энесинин чөнтөгүнө кетет да. Төлө дейт да. Биягыбыздын мындай тегерегин маны тосуп алды. Детский площадканы аркы бетке бурчта турат. Ошо жерге тыгып жазап берип койду. Балдар кенен чуркай албайт. Чуркайын десе биринин башына качелянын эмеси тиет. Постоянно карап туруш керек балдарды. Ошо. Анан калган Общаганын жанагындай канализация аркы берки кичинекей комнаталар бар эле, илгери мусор төккөн. Анын баарын комната кылып, бул тамырлап эле, тегеректеп эле ошонун баарын алып алган. Ичине да көп нерселер куруп алган дейт, очок Куруп алган. Мунун ичине дагы даватчылардын баарын алып келип, вагончиктер турат. Аланын казанын асып жайында. Иш кылса даватчылардын баары толтура. Билбейм, мажахиттердин баары ошол жактан чыгып атат. Коркунучтуу да, коркосуң. Ошо болгон. Алынып жаткан туура дейсиздер. Алынып жаткан туура келишти. 100% колдойбуз. Өзүнүн эле чөнтөгүн иштеп атат, элге бир тыйын салымы жок. Зыяны наоборот тийгени болбосо, бизге пайдасы деле жок. Бул баягы Айбиш айтып эткени Башында ушундай болуш керек болчу. Ушундай башында ушундай кылып берем, ушундай кылып берем деп көргөзүп алып келип бизге эмеге мынакей. Бардажы бирден тартып алсын. Мына Бул жана ушундай, момундай балдар аянча балдарга аянтып момундай кылып беребиз деп мынакей. Силерге Бая адамдары, тургундары кирип эс алса деп. Ушундай эс алган жай кылып берем деп. Айбиш айтып эткендердин бирөө дагы эметкен жок. Бирөө дагы ишке ашкан жок. Ар бирин тартып алгыла. Мынакей. Бул башындагы долбоор боюнча, келишим боюнча ушул болуш керек беле? Ушундай болуш керек да, долбоор боюнча ушундай кылып бериш керек болчу бизге. Азыр бул жабык турат. Бул сейил багы барбы бул жерде? Жок да, эчтекеси жок. Биякта автоунаа токтоочу жай да. Жок, эчтеке жок. Бүт жабык. Мунун баарын жанагы эме кылып бул Мен баягы карапайым элди алдаган эле окат болду да баш. Бирок немеде да жок болчу, билбейм эмнекени. Чындыкты айтып, кирбейбиз да корого. Тигине биз тетигинин астына гана тиешебиз бар болуп, баягы мусор кирип тазалап немете албайбыз. Ичине канча собрание жасайбыз, ыргытпагыла деп. А бирок тазалык келет, кире албайбыз. Тазалык келет дагы штрафты очой салып кетет. Азыр эңкейип көрсөңөр да кар жаап калды да. Могу имарат эмне имарат? Эми бул имарат деле жок болчу, бирок баягы терезеден көрүнгөндө швейный машиналар иштеп калганын көргөнбүз да. Ана баягы жарык болуп билинет да, биз өмүр бою швеяда келдик. Андан кийин эле эмне болду, уже караңгы болуп эле неметип калды. Азыр Кудай акы мен немесин билбейм, мына жабылып неметип турат. Бирок бу да жок болчу. Мунун ар жагы негизи ушундан ары жанакы сүрөттөгүдөй балдардын площадкасы болмок. Ушул жер болмок да негизи. Ары жагы менен анан боягына бир жолу ошо дагы ызылдап келдик. Ызылдап келгенде ой тоба. Мисалы могу жок болчу. Мен мына бүгүн азыр көрүп атам, мына стол турат, эмне экенин Кудай акы билбейбиз. Бул жерде көрдүңөрбү, ар жагы менен уже бириктирип таштаган поликлиниканын жабылып, мен айта албайм чын. Уже кондиционер. Могу имарат швейный цех болуп келген, а? Мурда ошентип эле свет болуп иштеп турган да? Ооба, анан булар жабылганда эмне иштеп атат көрүнбөйт да, швейный сектордуки кадимкидей жарык неме болот да. Мына будкалар эле өзүңөр көрүп атасыңар го, уже мен кызыкпайбыз деле да, кирбегенден кийин эмне тиягына ала албайбыз. Бояктын арты биздин
договордо бизди ошентип кызылдап келгенибизде Аха. мына балдарыңарга деп анда боулар жок болчу. Булар жок беле, э? Ооба, жок болчу. Мына ушу, мына өзүңөр эски неметкендер мына балдарга коюп. Балдар аянчасы ушулбу? Мына Ушул жерге келип ойнотчу эле. ушуну жерге келип ойногула деп неметкенде баары отказ берди. Моунча үйдүн балдары кантип тыгылып ойнойт, өзүңөр көргүлөчү. Мына. Жок эми. Анан ойногон жок балдар, анан аркы бетте турбайбы? Балдарга салып берип койгон ушулбу? Биздин проходко аркы бетин көрдүңөр го. Ошол Ошек ойношот азыр бияка киргенге болбойт, кантип кирет мына. Көргүлө. Мына канча квадрат метрин проектисин көрдүңөрбү? Проектиде баары жашнакай бала бакча, биякта сейил бактар, отур эс алчу жайлар. Бул жер ачык болгон, бирок жеке ишкер Артур Сыдыков ал нерсенин баарын эч нерсени аткарган эмес экенин биз мындай иш жүзүндө көрүп турабыз азыркы учурда. Мына кежелерибиз айтып отурат, эми балдар ойнойт турган аянтча деп айтуунун өзү уят нерсе да. Өзү уят нерсе. Мисалы эми могу жерге моумча канча үй бүлө жашайсыздар эже? Жатаканада? 200 калп айтпасам 220. Ар бир бөлмөдө бар да 13 метрге ар бир бөлмөдө үй бүлө жашайт, чынбы? Ооба, 12-8, 13 квадрат метр. Ошонун ичинде неберелер менен турган балдар бар. Азыр асты 70тен өттү мына. Кирип ар бирин прописка менен текшерсе да ошондой. Мына ошо үй ала албай неме болгон үчүн менин 5 неберем менен кызым Россияда жүрөт байкуш. 5 баланы Россияда багыш деле аябай оор. Мына оңан чанчы жылдан бери. Билбейм. Анан мына 200 үй бүлө бар дейт. Ошол 200 үй бүлөнүн баласына деп жасап койгон бул аянтча да. Балдар аянтча уят нерсе бул. Могу нерсенин баары жок болгон экен, бирок кийин салынып кетиптир мунун баары. Ооба, мунун даже жана астындагыны көргөн жокмун да. Мына биякта эмне? Балдардын чечинүү бирдемеси го деп калдым да. Эми баягы документте кагаз түрүндө башкача, бирок иш жүзүндө башка экенин биз көрдүк. Сиздердин айткан сөзүңүздөр анык чыкканында бир сыйра күбө болдук окшойт. Көрүш керек. Эми азыр бузулат экен, ошого дагы сиздер күбө болмоксуздар. Кээ бир маалымат агенттиктери чагылдырып жаткандай, бул футбол аянтчасы жөн жерден мыйзамсыз демонтаж болуп аткан жери жок. Соттун күчүнө кирген чечими тиешелүү мамлекеттик кызматтардын катышуусунда демонтаж болуп жатат. Бул футболный аянтча боюнча 2014-жылы уруксат кагаздары берилген. Булардын арендага деген мэриядан немелердин договорлор бар, келишимдери. Андан кийин бул жерге жеңил конструкциядан курууга убактылуу курууга уруксаттарын алган, бирок булар өзүңөр көрүп тургандай крытый кылып курулгандыгы үчүн мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо департаменти тарабынан сотко берилип, соттун чечими чыккан бүгүнкү күнү буздурулууга себепчи. Соттун чечими аткарылбай тургандыктан мына бүгүнкү күнү азыр сот аткаруучулар менен жана ошо Гостройдун алдындагы мамлекеттик архитектура контролдоо департаментинин башкармалыктарынын катышуусунда ошо демонтаждоо, бузуу иштери жүргүзүлүүдө соттун чечимин аткаруу максатында. Тетинде жеңил конструкцияда жетинде капиталдык курулуштар жүрүп калган тура, алар да бузулабы? Алар да бүтүн буздуруп, алгачкы калыбына келтирүү боюнча иштер алып барылат. Баштапкы калыбына келтирүү боюнча иштер жүрөт. Ооба, иштер жүргүзүлөт. Бүгүн толугу менен бузулат экен анда, башталат, буздурулат до конца чыгарылып, анан кийин тиешелүү долбоордук уруксаттык кагаздары иштелип чыккандан кийин ошого жараша долбоордук уруксат кагаздарына жараша иштер алып барылат да. Азырынча бүгүнкү күнү только буздуруу иштери гана жүргүзүлөт аягына чейин. Чоң рахмат. В нашем исполнительном производстве находится исполнительный лист, выданный Свердловским районным судом города Бишкек от 10 июля 2023 года за номером ГД 63/23-Б4. Здесь указано снести Сыдыкова Артура Айжигитовича незаконно возведенная капитальная конструкция крытое футбольное поле по периметру огражденное металлическими конструкциями, незаконно установленный двухъярусный контейнер, а также намазкану по адресу город Бишкек, улица Ибраимова, 181, возведенная Сыдыковым Артуром Айжигитовичем. В случае неисполнения ответчиком Сыдыковым Артуром Айжигитовичем решение суда после вступления его в законную силу
Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете министров Кыргызской Республики праве произвести эти действия за счет ответчика со взысканием понесенных расходов с ответчика. Извещение от 17 декабря 2024 года. Извещение было направлено, вручено именно Сыдыкову, должнику Сыдыкову Артуру Айжигитовичу. Копия ГАЗ ЖКХ при Кабинете министров Кыргызской Республики, что подразделение службы судебных исполнителей Свердловского района город Бишкек извещает, что вас о том, что 25 декабря 2024 года 10:00 часов по адресу город Бишкек Ибраимова состоится принудительное исполнение. Исполнительное производство исполнительного листа за номером ГД-67/23 Б4 от 10 июля 2024 года, выданный Свердловским районным судом город Бишкек. Сегодня вот назначено, здесь пришли все стороны исполнительного производства. Сыдыков Артур Айжигитович, Сыдыков должник, и лично получено извещение, об этом вручено лично 20 декабря 2024 года. Пришли стороны ГАСКа, пришли с госстроя руководители, с администрации Акмета. Сегодня вот сейчас снесем вышеуказанные объекты незаконно строенные. А решение суда вступило в законную силу? Да, решение суда вступило в законную силу. Решение Свердловского районного суда 14 сентября 2022 года вступило в законную силу. Даже у меня на руках имеется постановление Верховного суда. Верховного суда вышеуказанное судебное решение вступило в законную силу. Сила имеется. Мынарча 25-inde ушул турган соттун чечими менен футбол аянтчасы демонтаж болмок. Ошол күнү баардык тиешелүү кызматтар келген, сот аткаруучу келген. Мамлекеттик архитектуралык агенттигинин да башчыларынан бери келишип, демонтажды башташып эле кайра тарап кетишти да. 3-4 күндө толук бүтүрөбүз, аягына чыгабыз деген. Бирок эч кандай бир жылыш жок. Буга эмне дейсиз? Ооба, демонтаж болот деген начальник УЗР Эрназар Сүйөркулов айткан 3 күндүн ичинде бул жумушту бүтүрүп беребиз деп. Андай болгон жок. Тиги техникаларын алып келип дегенден тиги бер жагынан 2 лис, ар жагынан 3 лис алып эле анан токтоп калышты. Буну ким токтотту, эмне кылып токтотту, бизге эч ким эчтеке деп айткан жок. Ошол боюнча мынакей 3 күндөн да ашып кетти. Мынакей турабыз жөнөлө эле. Эч кандай дегенден жумуш да болгон жок, эчтеке болгон жок. Муну деген Сыдыков Артурга дегенден биз убакыт бергенбиз. Бул сот дегенден 2022 жылы биз утуп алганбыз. Биз тарапка дегенден чечип берген жогорку сот. Бизди дегенден коркутат, үркүтөт, ар кандай дегенден жаман сөздөр менен сөгөт. Эч кандай интеллигенция жок да бул Сыдыков Артурда. Мен мындайынан караса дегенден энесинен да улубай алмын. Бирок ошондой болсо дагы эч кандай дегенден аял затына мындай сый көрсөтпөгөн ушундай бала экен. Бизде дегенден 200 квартира бар. Биздин балдар дегенден, например, дегенден акча өзүбүздүн жерибиз арендага берилген. Договору боюнча дегенден бир жумада 3 жолу ойномок. Бирок бир гана жолу дегенден ойнотпосо дегенден жаап чыгарып коет. Биздин балдар деген көчөдө ойноп жүрүшөт. Бизге дегенден кирбейт бул жерге. Таптакыр эле дегенден ойноп мындай эме кылса, тиги охранасы эмеси менен дегенден бүт бар балдарды кууп чыгат. Каяка барат биздин балдар? Биз ошон үчүн дегенден өкмөткө балдар аянчасын болсо көрдүңөр дегенден чөп басып аяка вообще дегенден киргизбейт. Эми дегенден өкмөттөн дегенден билбейм, ушу жанакы медиа кактуска дегенден чыгарып коюштур, что ушундай дегенден балдардын ойлогон жери балдарды ойлобойт деп. А биздин балдарды ким ойлойт? Биздин ушу 200 квартиранын балдары бар, ар бирөөндө бирден эсептегенде 200 бала. Эч кимсе ойнобой эле дегенден көчөдө тиги ар кайсы машинесинин жанында ойноп атышат.
А бизге дегенден ушу площадка дегенден өзүбүзгө керек. Ушу вопросту дегенден чоңдордон суранарым, чечип берсеңер. Сот чечими менен алынсын, мурда калына кетип Сот чечими чечип берген деген жогорку сот. Бирок ошондой болсо дагы дегенден аткарыш керек. Аткарылбай турат мынакей. Ар кимси эле келип эле дегенден, ой мына 2 күн, 3 күндө бүтүрүп беребиз деп келет да кетет. Эч кандай тыянак чыкпайт бизде. Бүт эле келди, ушу жерде дегенден 5 саат, 5 эмес 6 саат турдук. Эчтеке жумуш аткарбай жөн эле кетип калышты. Ара эмнеге келип, эмне бул элге көрүнөйүн деген эмелериби? Что жумуш аткарып атат. Ошо жаңы жылдын алдында бир көрүнүп жаңы жылдын астында бир көрүнүп коелу, тиги ушу жерде дегенден эме болатыптыр деп келип дегенден кетишти, бүттү. Эчтеке кылган жок. Эми 3 листи дегенден жөнөкөй дегенден жумушчусун атка жиберип койсо деле деген алып коймок да. Алар эмнеге келишти? Ишти бүтүрбөгөндөн кийин. Ошого аябай нааразы болуп. Жогорку соттун чечими аткарылбай турат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз 25 декабрда дал ушул жерде артыңыздарда турган мына Сүйрөккулов 181 дарегиндеги футбол аянтчасы демонтаж болмок. Тиешелүү кызматтан баары келген. Алардан да интервью алганбыз. Интервью алганда бул демонтаж болот, аягына чыгат, бүтөт деп баардыгы маалымат берген. 3-4 күнүн ичинде мынакей жуманын аягы болду. Бирок эч кандай жылыш жок. Ошол күнү эмнелер алынса, азыр деле ошолор турат. Ошондо суроо ошол архитектура кызматка, тиешелүү кызматтарга анда эмне жөн эле келдиңерби? Соттун чечими турса, күчүндө турса, эмнеге соттун чечими аткарылбай атат? Биз да көрүп атабыз, буга далил катары келдик. Эч кандай жылыш жок. Мынакей бүгүн 3-күн болуп атат. Жуманын аягы. Эми жаңы жылдын алдыда болуп калды. Бул жаңы жылдан кийин ишке ашабы, ашпайбы? Ал дагы суроо бойдон калып атат. Бул биз факты болсун, далил болсун деп кайра мынакей 27 декабрда келип ушул жерди көрсөтүп атабыз. Баягы күнү алып кеткенден тышкары эч кандай жылыш болгон эмес. Ал эми айрым маалымат каражаттарына ар түрдүү маалыматтар чыгарып атышат. Балдар оюн аянтчасы калды, тигиндей болуп калды, мындай болуп калды депчи. Бирок бул же мындан башка деле футбол аянтчалары бар. Ошолорго барса болот. Бирок жергиликтүү тургундар айтып атат, биздин 200дөй биздин балдар бул жерге кире албайт деп атат да. Ал балдардын укугун ким карайт? Ал балдардын укугун ким коргойт? Бул жактан да суроо бар да. Бирок биздин кызыктырып жаткан нерсе соттун чечими. Мамлекеттик архитектура кызматы департаменти муну утуп алган соттун демонтаж кылып баштапкы алып келиш керек болчу. Бирок жыйынтык жок, эч кандай аракет жок. Аны биз иш жүзүндө көрүп турабыз. Ушу менен бүгүнкү берүүбүздү иликтөөбүздү жыйынтыктайбыз. Биз Топ Беспредел медиа порталы көз салып турмакчыбыз, сиздерге чагылдырып беребиз. Соттун чечими аткарылабы, аткарылбай эмне болот? Элдин талабы аткарылабы? Ошонун баарын биз сиздерге чагылдырып берип турабыз. Тиешелүү кызматтарга барып, алардын дагы жоопторун кошумча укканга биз күчүбүздү жумшайбыз. Саламаттаңыздар, кийинки берүүдө көрүшкөнчө аман болуңуздар.